Эми жашоом кайрадан башталды. Камчыбек Ташиев ооруканадан чыкканын билдирди. Экс-депутат мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев бүгүн 9-июлда сакайып ооруканадан чыкканын билдирди. Өзүнүн айтымында дарылануусун үйдөн улантат. Элимдин дубасы, ак тилектери, Аллахымдын буйругу жана ак халачан баатырларыбыздын зор эмгектери бизди сактап калды. Баарыңыздарга ыраазымын. Эми жашоом кайрадан башталды. Мындан кийинки өмүрүм элдикке. Баардыгын элге өтөмүн. Бүгүндөн баштап жардам берүүчүлөрдүн чоң армиясынын катарындагы солдатымын. Жаша Кыргызстаным, демал боордошум, ынтымакта жеңебиз деп жазат. Эске салсак, 4-июл күнү саясатчы оор абалда экени айтылган. Ага 2 тараптуу пневмониянын оор түрү деп диагноз коюлган. Булак элдик медиа. Илим Карыпбеков пневмониядан айыгып чыкканын сүйүнчүлөдү. КТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карыпбеков пневмониядан айыгып чыкканын сүйүнчүлөдү. Эске салсак, буга чейинки Карыпбеков 2 тараптуу вирустук пневмонияга кабылганын жана ооруканада дарыланып жатканын билдирген болчу. Колдооңуздарга жакшы сөз, каалоо тилектериңизге ыраазычылык билдирем. Мен пневмониядан айыгып чыктым. Ынтымакта бирге буюрса, бул замандын дагы жеңүүчү болуп чыгабыз деп жазат ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында. Булак элдик медиа. Алмазбек Атамбаев сакайып ооруканадан СИЗОго которулду. Алмазбек Атамбаев ооруканадан УКМКнын тергөө абагына которулду. Атамбаев сакайып учурда анын ден соолугун абалы канааттандырарлык деп баланууда. Дарыгерлердин консилиуму өтүп, натыйжада мурдагы президентти СИЗОго которуу чечимине келишкен. Атамбаев күнү-түнү дарыгердин көзөмөлүндө болорун УКМКдан билдиришти. Эске салсак, 30-июнда Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начарлап ооруканага жаткырылган. Булак элдик медиа. Эки жылга соттолот. Тажикстанда аскер кызматын өтөп жаткан жоокер үйүнө кетиш үчүн 17 таш чутуп алды. Коңшу Тажикстандын аскер бөлүктөрүнүн биринде кызмат өтөп жаткан жоокер оорулуу деп табылып, андан ары өтөп жаткан аскер кызматынан бошош үчүн 17 таш чутуп алган. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Ага ылайык жоокер 2019-жылы ноябрда аскер кызматына чакырылган. Келгенден 1 ай өткөндөн кийин ал 7 таш чутуп Тажикстандын коргоо министрлигинин борбордук аскер госпиталынын хирургиялык бөлүмүнө жаткырылган. Ооруканада жаткан убакта дагы 10 таш чутуп алган. Натыйжада ал Тажикстандын кылмыш жана кодексинин 376-беренесинин 2-бөлүгү өзүнө өзү кол салуу жолу менен аскер кызматын өтөөдөн баш тартуу менен күнөөлүү деп табылды. Дүйшөмбү шаардык гарнизондук аскер соту аны 2 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарды. Булак Супер КЖ. Жактоочу Аида Шахманова 49 жашында пневмониядан улам каза болду. Сокулук айылдык кеңешинин депутаты жактоочу Аида Шамканова 49 жашында пневмониядан улам каза болду. Бул тууралуу маалыматты жактоочу Майрамбек Жумабеков ырастады. Майрамбек Жумабековдун айтымында Аида Шамканова кант диабети менен да жабыркап жүргөн. Аида эң сонун адам, чүй үй бүлөсүндөгү мыкты жактоочу эле. Мындай жакшы адамдардын эрте кеткени өтө өкүнүчтүү, деди жактоочу. Аида Шамканова артында 2 баласы калды. Булак Супер КЖ. Саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жубайы коронавирус инфекциясын жуктуруп алды. Саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жубайы коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу анын жакындары ырасташты. Белгилүү болгондой, Айгүл Текебаева ооруканага жаткырылган, абалы канааттандырарлык. Ал эми Өмүрбек Текебаевдин абалы жакшы, ал үйдө экендигин билдирди. Булак Супер КЖ. Боронов: элди чочуткан кабарларга мамлекеттик органдар ыкчам жооп бериши керек. Эске салсак, буга чейин сот тармак жана мессенджерлерде тик учак менен белгисиз зат чачылып жатат деген маалымат тараган. Элди кооптондурган билдирүүлөргө мамлекеттик органдар ыкчам жооп берип турууга тийиш. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов билдиргенин республикалык штабтан кабарлашты. Эске салсак, буга чейин сот тармак жана мессенджерлерде тик учак менен белгисиз зат чачылып жатат деген маалымат тараган. Жакында эле тик учак менен белгисиз зат чачылып жатат деген билдирүү социалдык түйүндөргө тарады. Пандемияга байланыштуу ансыз да элибизге моралдык
моралдык психологиялык жактан жеңил эмес болуп турат. Мындай кооптондурган билдирүүлөргө мамлекеттик органдар ыкчам жооп берип турууга тийиш, деди Боронов. Министрлик коркпогула, өз алдынча антибиотик ичпегиле. Эске салсак, Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 42 жумадан бери тездик менен өсүп, азыркы тапта 8847 учуру катталды. Өлкө аймагындагы соңку кабарлар менен биздин Telegram каналдан таанышсаңыздар болот. Булак Спутник KG.